Саламатсыздарбы, сүйөктүү катталуучулар, каналдын меймандары, каналга биринчи жолу кирип көрүп жатсаңыз кош келиңиз, каналдан алыстабаңыз. Бүгүнкү видеом сиздер үчүн пайдалуу болот деп ойлойм. Үй шартында жасала турган куркума менен сметанадан жасала турган дак кетирүүчү маска болмокчу. Куркуманы көпчүлүгүңүздөр билесиздер, базар дүкөндөрдө сатылат, кулинарияда колдонулат. Бул приправа косметологияда дагы абдан натыйжалуу колдонулат. Дак кетирүүчү касиетке ээ. Себеби составындагы биоактивдүү заттар беттин терисине, биоактивдүү заттардын натыйжасында бет терисине терең кирип, проблемалуу өң өчкөн бет терисин калыбына келтирет. Табигый антиоксиданттар бар, витамин С составында, түрдүү эфир майлары, холин деген заттар, дагы ниацин деген зат бар мунун составында. Ниацин бул териге сырткы чөйрөнүн таасири астында дак түшсө, күндүн нурунан, дагы башка факторлордон дак түшө турган болсо, ошол ниациндин натыйжасында бет терисине, кол терисине түшкөн дактар кетет. Кандай кылып даярдайбыз? 1 чай кашык куркумага 2 кашык сметана салып, эгер сметана жок болсо, оливка майы жана йогурт, боелбогон йогурт болуш керек. Боелбогон ак йогурт болуш керек. Эгер сметана жок болсо, ошолорду дагы куркумага аралаштырса болот. Сметананын 20%-үсүн алуу керек. Мөөнөтүн кароо керек. Эгер мөөнөтү узак болсо, сактоо мөөнөтү, аны албоо керек. Мөөнөтү кыска натуралдык сметана керек, нукура. Мен өзүмүн беттериме дагы жаз келгенде бир аз дактар пайда болот. Ошондуктан мен ушул масканы өзүмө даярдаганча сиздерге көрсөтүп кетейин дедим. 1 кашык порошокко, куркумага 2 чай кашык сметананы кошуп алдым. Аралаштырабыз. Мына аралаштырып алдым. Эми колубузга перчатки кийип алып, проблемалуу бетибизге көздүн астынан алысыраак кылып бетке коюп чыгабыз. Жарым сааттан кийин жууп коебуз. Бул масканы сөзсүз жатаар алдында коюу керек. Себеби составындагы куркумин заты боей турган касиетке ээ. Жарым сааттан кийин бетте бир аз сода кошулган сууга жууп коюш керек, же болбосо жылы сууга жууп коюш керек. Бир аз бет саргымтыл болуп калат, ал эч коркунучу жок. Эртең менен бетти дегтярдык сабын менен же детский балдар сабыны менен жууп койсо кетип калат баардыгы. Бул масканы коердо жеңил кийинүү керек. Кийимге тийгизбөө керек. Жеңил кийинип, чачты тыкан байлап, анан коюу керек. Бир жумада 2 жолу дайыма жатаар алдында коесуз. Натыйжасы сөзсүз болот деп ойлойм. Себеби бул масканы койгон
коюп таасирин көргөн адамдардан жакшы ой пикирлер калтырылган. Эгер сизди дак жана весмушкалар, сепкилдер тынчсыздандырып жатса, сөзсүз жасаңыз, таасири болот. Таасирин комментарийге калтырыңыз. Көргөнүңүздөргө рахмат. Каналга катталып кетиңиздер. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.